Мынакей. Кудайыма шүгүр дейли. Жаратканга шүгүр дейли. Мына бул бир топко чейин мы сообщаем вашим подписчикам, что вы вышли в прямой эфир деп тура берет экен, бирок башталган белгисиз экен да. Assalamu алейкум, урматтуу замандаштарым, мекендештерим. Баардыгыңыздар жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Бул эми бир тарыхый окуя болот да, Кудайга шүгүр. Тарыхый окуя деп айта алам. Тарыхый окуя деп айта алам, анткени тарыхый инсандар менен мына көрүңүздөр, азыр мына түздөн түз мен көрсөтүп турам. Тааныбагандар болбосу керек. Эфирге жакын отуруңуздар. Анча мынча дүйнөлүк маселелерди ойлонбой, үзүлүп туруп пайдаланып калыңыздар. Анткени бизнес деген бул жалаң эле акча табыш, доллар жыйнаш, алтын топтош эмес. Мына ушундай асыл инсандардын сөзүн угуш. Биздин нарк ушундай экен, туурабы? Баягы муундардын барлашуусу дейт. Илгери нарктуу, берекелүү, акылман инсандардын насааттарын угуп, ошону менен адеп өткөн, ыйман өткөн, жакшы мамиле өткөн, кийинкилерге маданият өткөн да. Ошон үчүн элибиз сакталып келатыптыр. Мына маңдайымды караңыздар. 2 зал карап отурат. Ушулар менен жүздөшүү, баарлашуу, дидарлашуу бул да чоң бакыт. Бир убактарда мындай инсандарды үйүңө союп чакырсаң деле, болгону үй бүлө мүчөлөрүң окшо да. Балдарың, чакырган конокторуң. Азыр технология өнүккөн заман экен, мына бүт дүйнө укса болот. Мен атайын түз эфирге чыктым. Биз эле укпайлы бул сөздөрдү депчи. Маңдайымда кыргыз эл акыны, канча жүздөгөн, миңдеген ырлардын автору. Агай канча томдогуңуз чыкты жакында, Надыр ата? 14 тому? 14 том китептин автору. Кара сөзү дагы бар, поэзиясы дагы бар, поэмасы дагы бар, котормосу дагы бар. Ошондой эле мына Капыр агайыбыз. Эми Капыр агайды мурда деталдуу тааныштырыш керек эле. Азыр андай зарылдык жок, анткени агай фильминен кийин менден да жакшы билесиздер. Анан атайын муундардын барлашуу деп, бир адамдан бир китеп деп китепти сүйгөн жаштар бул жакта караңыздар мына. Булардын деле жүздөрү белгилүү болуп баратат. Бүт жылдыздар. Карасаңыздар, мына кара. Ушундай инсандар отурат. Азыр болсо, мындай жакшы бир баарлашып отуралы. Түз эфирден мекендештерибиз көрсүн, жан дүйнөсү байысын. Туурабы? Анткени рух керек экен адамга. Мына агай айтып жүрөсүз го, рух казаны, акыл казаны, аш казаны деп. Бүгүн эми бир жагы айттык экен, бир жагы эки инсандын жолугушуусуна катышалы деп бүт баарын жыйыштырып коюп келип отурабыз. Бул чындыгында чоң дөөлөт. Ушундай инсандар менен отурганчы. Бир учурда Чыңгыз Айтматов айтты эле. Биз 75 жылына барганбыз Стамбулга. Ошондо айтты эле, жанагы Босфордук достордун баарлашуу деп. Босфор деген кысык бар го. Ошонун жээгиндеги ресторанда отурганбыз. Ал жакта бүт түрк дүйнөсүнө барган акын жазуучулар. Ошондо мен да катышып калганмын. Анысына караганда бүгүн мындай муундардын баарлашуусу, ушул агайларыбыздын илими, билими, наркы, насили, жан дүйнөсү кийинкилерге өтсө экен деп тилек кылып атабыз. Чындыгында бул дасторкон четиндеги баарлашуу. Ушундай китебиңиз бар агай, Дасторкон четиндеги университет мына карагыла. Ошон үчүн бүгүн эми дүйнө сөзү эмес, бүгүн рух сөзү. Дене убактылуу, бүгүн бар эртең жок, рух түбөлүк деп коет, туурабы? Ошол, Надырбек ата, кандай бир алтын сөздөрүңүздөн, мына китебиңиз келип калыптыр, китебиңиз жан китеби чыкты. Дароо уштан баштайынчы агай. Бешен эме жазган жол. Анан кийин анча-мынча ырларды окуп беребиз. Ар бир балдар даярданса. Ошондой эле жеңиш сабырдан кийин деген китеби агайды мына. Терпение приносит победу деген китеби жарык көрдү. Орус тилинде. Эл аралык деңгээлге чыгып атат, сал каратабыз. Канеке, атаке. Алтын сөздөрүңүздөн бир. Карасаңыз, Америкадан бер салам айтып атат. Караң, ассаламу алейкум, рахмат деп. Братан деп жазып аткандары бар экен бул жакта. Чоң рахмат. Мына жазып, түз жазып атат эфирден. Азамат, барыңарга чоң рахмат, жазып аткандар, көрүп аткандар. Эми Gel bana mikrofonda cim et koyma. Sizin sözlerinizde altın sözleriniz var bu Bismillahirrahmanirrahim dep başlaylı. Эми ушундай бир ушунча адам, ушунча бир алтындай сөздү айтат го деп күтүп отурса, алтындай сөз өзүнөн өзү качып жок болуп кетет экен. Эми азыр абдан
şu yerde oturganların bari kitap jönünde söz bolup ketdi. Mına kitap jönünde, berdi kitap jönünde. Anan uşul kitapta жазылған bir куплеттер бар. Kitap деген özgöçe buyum eken, buyumdu teskep turgan tıyın eken, kişiге ata болуу milletinen kitapka ata болуу kıyın eken. Ата болуу милдетинен Kişiге ata болуу milletinen kitapka ata болуу kıyın eken da. Ушундай bala çaka bolsa töröp ayalı jardamdaşat eken, ata enesiz çoң ata çoң жарышат, bala өsүp кетет eкен. Kitap bir эле kişinin kolunda болот eкен. Oşol taqdırdı oşol çeşet eken. Kanday gana olup bolsun kitap, oşo bir kişinin talanты arkulu, bir kişinin hareket arkulu gana elge jetet eken. Эми ал жакшы kitap деген эми elge жеткен kitap болуп эсептелет да. Элдин bir müdöwesine jetken жакшы kitaplar uşu daim uşul atadan balaga ушундай kala beret eken, anı biz hiç nerse de albayt eken, biz mınavdan öte talantılarının kitabını okuduk, Orus tuğanlarının kitabını okuduk, avdan talantılarının kitabını da okuduk, biroq ушундай kelgende özüngdagi bir köyle kitap çıkarat ekensiň, anan özüňdi özüň hiç kaçan özüňdi özüň maktay albayt ekensiň, daňtay albayt ekensiň, bolgonu eldin aldındagı tarazaga gana koyot ekensiň da. Автordун укугу ушул экен, eldin aldındagı tarazaga koyot. Oşol tarazada bir kötörüp kesse, tarazada ganmiktey bir oң jagına tarkema kılıp kesse, salmak bolup kesse, bul kitap degen kanday desek elge jurtga gerekli kitap bolup kalat da. Anan em berde maga kiçine jagып atat, ошо жерде отургандардын көбү biznes тууралуу иштейт экен, көбү бизнесмен экен, ошо жерде айтышып отурат. Анан мен да бул башыман өткөн. Мен 92-жылы ошол Кыргызстандын номер 1 бизнесмени болуп аталгам. Абдан чоң автомашина белек беришкен. Onu ошондо биз аябай сыймыктанып жүрчүбүз. Анан кийин акынды өткөндөн кийин эл деле унутуп койду, өзүм деле унутуп койдум. Бирок бизнес деген бул сөзсүз керек. Бул байлык. Бул өзү талант. Бул талант да, бул мындан артык эч нерсе жок. Мына азыр биз канча айткан менен дагы жүрөктүн байлыгына байлык кошобуз да. Бул акындар ушундай да. Eldin çöntөгүнө, eldin müdöwesine жалпы elge baylık koşkon bul biznesmenler bolu eseptelet. Oşol biznesти жакшы alıp kesse, bir gana sizlerge abdan öte kıyın bolup kaldı. Men bilem, abdan bizdin jergebizde emeler, bunda işkanalar jok bolup kaldı. Sizlerge abdan kıyın boldu. Birdemke biznes kılış da kıyın. An üçün başka mamleketke barış da kıyın. Bizde ошол abdan ageste estirin vagında abdan bağı gigant dep koyot. Gigantlık uşul emelerde işleçibiz. Oşo gigantlarda bizim tapkan emgegimiz milyon bolup ketçi. Uşul sebebi ошол çoğ işkanalarda işleçibiz. Çoğ milyonlar menen gelip işleşibiz. Ana demi men sizlerden taqdırın arışıl eken. Aspı, köpü, tınbay iştey bergili. Bul ösünçe talant. Buyursa, emgenger iş kaçsa, anan uşul aytkanday, eldin mülkün üstüne mülkün köbeytip turganlarga ne jetsin. Sizler eldin ırıskısı sizler bolosunlar. Uşundan kamsanabagıla, artka getmegile, biznesmen boluş degen bul oңой emes. Buga da talant gerek. Oşonduktan men sizlerge kaalaganym bul jagынан da sizler joluňardy Kuday şıdırgysyn deybiz. Ana demi berde
Көп söz var. Анан китеп жөнүндө болуп атат. Китепке мен ушу 50ге жакындаганда келдим. Бардыгы көп эле эл билишет. Анан эми мынаудай баягы жалпысынан айтканда баягы ушул китепти мен 4 жолу кыргызча басылып калды, орусчасы 5-чи болуп калды, Куранды 7 жолу бастырдым. Ушу жалпы саны бир 70ке акын китеп чыкты. Анан ошонун баары сатылып кетти. Мен ойлойм, Кудайга шүгүр, бул кезде китеп сатылып кетсе, значит автордун деле эмеси оор эмес. Мындайча айтканда, Кудай Таала колдоп, авторду дагы ушул эл журт мындайча айтканда колдоп турган деп эсептелет деп ойлойм. Мен үйдө мына 14 томдук китеп чыгарды элем. $15,000 мына көп кишилер билет. Эми ошонун бир 4төн бири эле калды. Калганын баарын эптеп сатып, мындайча айтканда, бирок өткөрүш кыйын. Китеп бетин ачпагандар абдан көп бул заманда. Китеп менен менин жумуштар жок. Ушундай болуп калган бир учурга туура келип калдык. Ошондой болсо да элден айланайын китеп окугандар да чыгат. Аз болсо дагы бул даана мыкты адамдар, китептин кадырын билгендер, мамлекеттин кадырын билгендер ошо китепти да жакшы окушат. Ошо адамдар бизде бар. Ошондой адамдар аз болсо да мен анын байланышып турам. Кудайга шүгүр деги ойлойсуң, ушундай адамдар Кудайга шу көп болсо экен дейсиң да. Мына азыр ар бир замандын өзүнүн кандайча айтканда өзүнүн бир мындай мыктылары болот экен да, мен мындайча айтканда. Мына өткөн доордун акырында бизде мен өзүм алар менен мындай бирде иштешип калдым. Ошо өткөн доордун азаматтары, ушул Кудай берген мыкты азаматтары бар эле. Мына азыр дагы ошолор азаматтар элдин мындайча айтканда сыймыгы болуп келатат. Ошо мен ошол өнөр жайда көп иштегеним үчүн ошол мынагу Турдакын Усубалиев Кыргызстанды 25 жыл башкарды. Ушу кишилер менен ушундай акылман кишилер менен иштеп калдык. Эмнеге айтып атам? Алдагы 17 китептин автору ушу Турдакын Усубалиев. Укмуш. Биягынан түндө отуруп жазат, күн отуруп жазат. Ушундай абдан сөз байлыгы, адамгерчилиги, анын мындайча айтканда улуу адамдардын бири ошол болчу. Ошол кишилер менен биз иштеп калган нуска, ошолордун нускасын алып, ошолордун жолу менен, ошолордун мындайча айтканда бир кандай бир үлгүсү менен иштеп калдык да. Анан ошондуктан мен алар ошол китептер, ошолор киши билем. Султан Ибраев да Ошто көп жыл иштеди. Анан биякта да Совет министрде болуп иштеди. Китептерде жаздыңызбы ал кишилердин? Ооба. Жаздыңызбы? Азыр эми ушул китепти кимге бересиз? Мындай карап отурабыз да. Анан китеп экөө экен. Анан кимибиздин бешине өзгөртүш керек. Эми мен кичине саал алыс кетип калдым. Анан ошо жана Турдакын Усубалиев менен катар мен абдан терең сыйлаган дагы бир киши, Кыргызстан бүтүндөй эли сыйлаган. Бул ким эле билесиңер, бул Айтматов болчу. Мына Айтматов менен абдан көп жыл иштештик. Анан мен ошо кичине сыймыктанган үчүн бир аз сөзүмдү кичине эме кылып атам. Анан эми китепти ушундай болуп калды. Мен китепти Кудайга шүгүр ушул жаңы эле чыккан китептерим анан бериге алып келдим. Анан дагы үйгө барсаңар же кийинки тойдо мен обязательно көбүрөөк кылып алып келем. Азыр ушу биздин мейманыбыз отурат. Алыстан келген абдан атагы жаңыдан жаңы ошол элдин арасында аябай ушул кезде маалыматы атагы
elin arasında kadimkidegi көтөрүлүп жаткан bir insan var, Gapir деген. Oşa Gapirge mına men uşul kitebimdi berip koyup oxşatыңыздар. Залкарга берет экен да. Burada bir söz var. Подобное притягивает подобное деген. Mına ошол мына салмагы да жакшы, өсү да жакшы. Anan men abdan çoğun eме менен аракет менен котордурдum. Anan sizge uşul belek bolup. Rahmat sizge. Gelin kolunuzdu da bir karmap koyun rahmat. Sizden bizge bir muras taberik bolsun. Rahmat ata. Allah koldasın rahmat. Эми мундардын барлашып издеп атабыз. Сиздин китебиңиз Капырага кетти, балким Капырагайдын китеби бизге келип калабы? Жакшы ниеттен отурганбыз. Буйрса. Келиңиз эми Капырагай. Сиз дагы ушул китеп боюнча бир жакшы эми дегеле оюңузду келиң. Агай китебиңизди кайсам болобу? Макылча. Кайсы? Аман. Эли журтубуз көрүп койсун. Кагылач, акыл эмгегинин маданияты. АМ деп боюнча бир брендке айланып баратат. Мен ушул АМдин Финляндияда, Испанияда, Америкада колдонушун каалайт элем. Ошого барабызбы да? Бая өзгөнү өтө эле улуктап, өзүбүздүн наркотикти багыбызга чегип жаткан замандабыз. Дастархон четиндеги университет. Атайын бүгүн мындай бул дастархон кылдык. Анткени дастархондун четиндеги университет болсун деп билдирдим. Анда эмесе Капырага кеп кезеги сизде. Китептериңизди кайтарып бердим. Азыр алдыңызда 2 китеп болчу. Заматта 4 китеп байланып калды. Макул бул мындай айтып азыр поэзияны макулала. Oturup söylesem, oturup söylesiyle makul. Караңыз, улугуңуз менен улуу адамдын алдында туруп атканыңыз. Меми атанын урматы. Канча айтып коеюн, айт барек болсун деп куттуктап атат. Нева? Сиздерге жакшы пикирлерин айтып атат комментарийлерде. Баардыгыңардан жараткан болсун, кем болобулар, ушул инсандардын батасы дейсин. Анан бир комментарийди окуп алып көзүмө жаш келип кетти. Катарыңарда Чубак ажыке да болсо жакшы болот эле деп. Эми эмне кылабыз эми Чубак ажыкенин ордун? Эми Кудай буйрса айтпайлычы Чубак ажыке 500 жылда бүтүрүлөт деп. Улам Чубак ажыке миллион төрөсүн кыргыздар. Ооба, илай. Учубуз бур эмес мындай кенен боло берели. Бейиши болсун дагы деле тил кезиндегидей радиодон угуп атабыз, теледен угуп атабыз. Чоң рахмат жанатта болсун. Анда эмес агай келиңиз, кеп кезеги сизде. Рахмат сизге. Алгач ошо улуу күндө, ыйык күндө бизди ошо башыбызды бириктирип жакындатып, анан мына азыркы доорда кыргыз элинин сыймыгы болгон Бакай атасыдай болуп калган Надырбек атабыз менен ушу бирге бир чыны чайдыга чакырып биздин баарлашуубузду уюштурган ушу Нуржигит, анан мына Табылды, Бакай, Эрлан жана башка ушул жердеги баардык сиздерге терең ыраазычылыкты айтам. Бир кездерде ушу Нуржигитке бир баарлашууда Нарында, Жалал-Абадта, сапарда жүргөндө, Ысык көлдө бир арзы кылып айтчу элем, арзуу кылып. Нуржигит ушу чыгыштын улуу даанышмандарынын бири Алишер Набайынын эң улуу сапатынын бири ушу чыгармачыл адамдарды, ак ниет адамдары, эл адамдарынын башыны бириктирип, аларды жолугуштуруп коюу сапаты бар экен. Анан ар жерге барса ошондой адамдарды табып, анан бири-бири менен байланыштырат экен деп айттым эле. Өткөндө дагы бир ушундай бир жакшы жолугушууну уюштурду. Бул Мавлян Таксыр Алиаскарда 9 жыл окуп келген Аскария китебинин автору экен. Кудум азыр ушу сиздей болуп жакшы сухбатты уюштуруп, ошого себепчи болду. Нуржигит ал үчүн рахмат сизге. Андан башка деле бир топ адамдар менен жолуктурдуңуз. Мына бүгүн болсо, азыр мен айткан ушу биздин сыймыгыбыз болгон. Анан мен ушу билгендер бар, эми билип калды бардык эле. Надырбек атаны мен алгач билгенимде өндүрүшчү катары билгенмин. Оштогу чоң 10.000 адам, 12.000 адам иштеген комбинаттын директору болуп, андан бул килем комбинаты да мен анда жаңы жаш мугалим кезимде
Кыргызда ушундай бир өндүрүшчү бар экен деп туруп, адам жана коом сабагынан экономикалык эффективдүүлүк деген темасын өткөндө ата жөнүндө өткөн элем. Бирок чынын айтайын, анда акын жазуучулугун билген эмесмин да. Мына бүгүн азыр өтө жакшы сөздү айтып, өткөндө таланттуу эмебиз режиссерубуз Руслан Акун тарткан Агай фильминин 10-11 сериясыны ушу Борборубузда опера балет театрында бет ачар жабып көрсөтүүсү болгондо, ушу урматтуу адамдардын катарында Надырбек ата барып эжебиз менен ошо катышып келгени, Роза Айтматова келди, Түгөлбай Казаков келип, депутаттар, министр, замминистр, Америка Кошмо Штаттарынан баягы посол келди. Жалпы эл өтө чоң жыйын. Ошондо дагы ата барып, Нуржигит өзүңүз барып бир жакшы катышып тилек айтып бизди колдоп келгениңиздер мен үчүн өтө кымбат. Анан бул китепти мен кыргызчасы менен таанышып чыгып жүрөт элем. Ийгилик сабырдан кийин дегенди, мына жеңиш сабырдан кийин дегенди, мына бүгүн ошонун орус тилинде жазылганын атанын кол тамгасы менен алып отурган, бул өзү мен үчүн өтө сыймык. Ата тамгасын бир окуп коелу, келчи. Сиз мына окуп бериң. Бар бол гапыриним. Ишиң ийгиликтүү болуп, Кудай Таала жолуңду шыдыр кылсын. Терең урмат менен Надырбек Алымбеков. Анан бүгүнкү күндү жазып коюпсуз, 21.04.2023. Тарыхый күн. Рахмат ата. Мына бул мен үчүн өтө кымбат белек болду. Эми ата ушу мен дагы бир эки ооз сөзүмдү айтып атып, ошонун акырында мына бул жерде эмне деген Кудай кааласа Нуржигиттин дагы бир жакшы сапаты, эми чыгаан деле көп. Кечээ Москвада болгон жыйында 1,5 миң адам жыйылды. Аны ким кандай түшүндү? Ал ошо мигранттардын толкунда укканы, эл жерди сагынып, анан ушу чакыруу менен Нуржигит менен барып, Нуркуз барды, таланттуу балдардан барды. Ошол жерде ошончо элге рух берип, дем берип, аларга гүл азык берип келгени бир сооптук иш болсо, мына Нуржигиттеги дагы бир жакшы сапат. Ушу Табылды сыяктуу, Бакай, Эрлан сыяктуу, мына улам катары Айбек уланып баратат. Ушундай балдарды тарбиялап ата, ошолорду элге таанытып, элге алып чыгып жүргөнү бул өтө, мына бир менимче айтканда, жаш болсо деле кемеңгерлик, бир алысты көрө билгендик балдар. Ошол сапатыга дагы бир жолу ыраазы боломун. Анан ошо мен азыр бул сүйлөшүүбүз Кыргызда илгери мындай сухбатты уй-мүйүз болуп отуруп, жайлоодо арчанын астында түнкү саат 1 убакка чейин сухбат кылып, Бакай атадай болгон Надырбек атадай адамдын акылман сөздөрүн угуп, ошол өзү азыркы телевизор, радио, гезиттин ордуну толтуруп, ошол эле сухбат менен көптөгөн муундар бир инсандык жакшы тарбияны алып келген экен. Бүгүн мына ошонун бир нускасы, бир үлгүсү болуп, Нуржигит сиздердин демилге менен отурабыз. Мен ошолорду эске алып туруп бир китебимди жаздым эле, чакан эле китеп эми, Дасторкон четиндеги университет деп. Муну мына айтып коюп, үй бүлөдө ата-эненин балдар менен дасторкон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттары деп койгонмун. Бул жерде эң эле ушул үй бүлөдө келечектеги муундарды тарбиялай турган азиз сөздөр берилген. Мына мен эпиграф кылып сизди өтө сыйлаган Чыңгыз Айтматовду сиздин үйүңүздө болуп, сизге мына китебиңизге баш сөздү мен азыр балдар мындай көрдүм. Чыңгыз Айтматов баш болуп, ошо бул жерде Сергей Михалков анан мына жерде Давид Кулгулдиновдун эмне деген улуу инсандардын баш сөзү турат. Эме атанын эмесиде Расул Гамзатовдун сөзү турат атанын китебинин башында. Бул деген сөз бир жагы китептин баркы болсо, экинчиси Надырбек ата сиздин урматыңыз. Бул жерде мен Айтматовдун мынау сөзүнү эпиграф кылып алганмын. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор, балдарды тарбиялап өстүрүүсү деген.
Мына ушуну эпиграф кылып издеп жүрүп көбүн алып көрүп анан шуну алдым. Бул жердеги эми сухбаттар ар бир мына мисалы үчүн конок күтүүгө үй чарба жумуштарын жүргүзүү, анан кийин мындан карасаңыз ыйман, адеп, тарбиясы үй бүлөдө. Эң бир кызыктуусу дагы мына бул жерде мындай деп турат. Мына билим, өнөр, тарбия, кесипке ээ болууда китептин ролу, мааниси. Мына китепке дүйнө, бир адамдан бир китеп жана башкага төп келип турат да. Анан мына мен ошону менен бирге ушу китепте дагы айтканмын, анча сөзүмдө да айтып жүрөмүн. Бир жаңы сунуш киргиздим ата. Кайсы десеңиз, ушу кыргыздарыбызды дагы да китепке окуй турган болсун деп, кыз себине 40 китеп деп сепке кошуп китепти бериш. Кудай кааласа мынау китептериңиз эми мындан ары колдоого алынса, кыздардын себиге кошулуп берилет. Нуржигитти өтө сыйлаган бир илимдин кандидаты, зам губернатор Чынара Саттарова деген бар. Ошол айтып атат: мен биринчи үлгү көрсөтөйүн деп 5000 сандык алып 40 китептин тизмесини бериң деди. Мен 40 китептин тизмесинин ичинде хадистерди бердим, ой гүлдөрүнү бердим, Нуржигиттин ээсине кайткан атыр гүлүнү бердим, Мамбет Асандын эмне үчүн китеп окуйбузду бердим. Надырбек ата, сиздин китебиңиз да ошонун ичинде коюп бердим. Урматтуулар, билген бар, билбеген бар. Мына Надырбек атанын Кур'аны Каримди поэма кылып жазганы, бул дастан кылып жазганы, бул уникалдуу көрүнүш. Азырынча биз аны билип билбей турабыз. Бул өтө кымбат иш. Мына ошентип ошол жөрөлгө тарады. Эми мына ушул жерде азыр мен айтып атам, ага кошумча, кимдин үй бүлөсүндө эгерде 300дөн аз китеп болсо, ал рухий жакыр үй бүлө деп койдум да. 300дөн аз китеп болсо деп. Мына ушуну урматтуулар, барган жериңиздерде бул өзү жакшы сөз, идея ооздан оозго өтүп жайылат да. Мына мен азыр айтып аткандай кыз себине 40 китеп, анан 300 китептен аз болсо рухий жакыр дегендерди айта жүрсөк, Кудай кааласа ошо элге сиңип, жаңы жөрөлгө, жаңы салт болсун, кыздардын себине китеп бере баштайлы деп. Анан мына жерде бир сөздү жазып койдум ата. Адамдын акылдуу кылган 2 нерсе бар экен. Бири адам өмүрүдө окуган китептериңиз, экинчиси өмүрүңүздө кезиктирген адамдарыңыз. Өмүр жолуңда. Азыр сиздерде экөө тең болуп турат. Өмүрүңүздөрдө жакшы китептерди окуп атасыз, анан өмүрүңүздө мына Надырбек атадай, Нуржигиттей адамдарды жолугуп, анан сухбатыны угуп жүрөсүздөр. Мен ушу менен сөзүмдү жыйынтыктап атып, мына бир жериге өзгөчө маани берип кетемин. Урмат сыйды, амал, кызматты, мактоону көтөрө билүү жөнүндө деген. Муну караңыз, урмат сыйды көтөрө бил, мактоону көтөрө бил, кызматты көтөрө бил деген. Бул жерде Абдырайым Шама деген Нуржигит бир китептин жыйнагын чыгарган, ошондо ыйман жарчылары деген. Бул нече жыл болду чыкканыга, мен сактап жүрөм да, мындай китеп. Ошондо Абдырайым Шаманын бир сөзү бар ата. Алтын жакка асыл тон кийгениңе мас болбо. Кудай сактасын. 6 күлдүк кызматка келгениңе мас болбо. Акыл бар деп көп сөздү билгениңе мас болбо. Булар мындай бүгүнкү күнгө эпиграф кылып билип кое турганда, мына ушуларды берип, анан мына ал жерде дагы бир нерсе, 7 атаңды бил дегенге мен мындай деген бир теманы коштум, 7 энеңди бил дегенди. Баягы балалыга бүт бардыгы энеден өтөт экен дегендей, анан дагы мына ак эмгек пешенетер менен Надырбек атадай дүйнө таап, байлык таап, анан ошону кайра эле китеп жазып элге жайылтып бер деген дагы мына ал жерде ойлору бар. Эң акырда бир теманы бердим. Бул кайсы десе, кайсы дегенде марттык, берешендик, колу ачыктыкка үй бүлөдө тарбиялоо. Мына бул азыр кээде жетишпей калган. Мына ушу менен ушу китепти ата кичине айтып туруп, сизге бир тилек айтып, белек кылып берип коеюн деп турамын ушу китебимди сизге. Мен китебимди бергенде дайым тилек айтып туруп кол коёмун. Закадырыйный подписьте уже бакайлар жаттап алыптыр. Мына сиз эми директор болуп жүргөнсүз, ген директор, колду сиз коюп жүргөнсүз, биз эми кичине тилек айтып эле коебуз. Мына калганыга эң чоң колду мана Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков коет.
биздики мына жөнөкөй. Эми караңыз. Мына ата, сизге мынтип тилек айтам. Надырбек ата, Илайым ошо кемпириңиз эжебиз менен кошо карып, балдарыңыздын жакшылык күнүнү көрүп, кыргыз элине Бакай атадай болуп, акыл, нуска сөздөрүңүздү, акылыңызды элге берип, өнүп өсүп жүрө бериң. Сиздин дуаңызды алган Нуржигит, Бакай, Табылдылар сыяктуу балдарыбыз, Райымжан, Айбек жана башка катар өсүп, сиздин өмүрүңүздү дагы 100 жылга узартып, калганыга 1000 жылга сөзүңүздү айтып жүрсүн Илайым, Кудайым деп кол койдум. Ата, шуну мен белек кылып тапшырып коеюн ата сизге. Мына бар болуңуз ата. Шу тилектер. Бул закодированный дегени мындай да балдар. Ата энди ар убакта шу китепти ачып окуганда азыркы дуа окула берет, иштеп кете берет. Анан бирок бир аз чатак. Окубай койсоңуз сал дуа токтоп калган ата. Мана ушинтип китеп берсең, анан окушка аргасыз болот да. Анан эң башкысы 100гө кирбесе болбойт да андан кийин. Ата бар болуң, рахмат сизге. Кандай кылайлычы? Микрофон. Эми укмуш сонун тилектер айтылып атат бул жакта. Агай дейт, сиздин Бишкекте мектебиңиз барбы дейт. Кудай буйрса, Бишкекте эле эмес, менимче кийин Чикагодо, Нью-Йоркто да ачабыз го дейм бул мектептерди, буйрса. Себеби азыр финская школа, русская школа, турецкая школа эле деп атабыз. Кыргыздын деле мектептери ачылат буйрса. Анткени бизде адамдар бар, жакшы идеялар бар, ойлор бар. Азыр болсо мындай кылалычы. Ким бул жакта Ерлан отурат, жакшы бир ыр окуй тургандар бияка чыккыла, атанын китептеринен анча-мынча окуп берели, макулбу? Биринчи силер келгенчекти мен убакытты кетирбей баштай берейин, мына карагыла. Тоолор жана биз деген ыры ачылды, чү деген деле. Ата мындай сөздөрүңүз кыскарыптыр, бирок мааниси көбөйүптүр, Бай жаш өткөн сайын аз саптарга көп ойлорду батырган. Ушунчалык чеберчилигиңизге баа бердим. Мен чү деген деле тоолор жана биз деген ырыңыз чыкты да. Тоолор турса кулпунуп жашыл кийип, тоолорумдай тоолор жок асыл бийик. Тоодон артык сыймыгым болбогон соң, тоо элинин алдында башым бийик. Кимдер билбейт эгеси ким берекенин, кең ала тоо жерден артык жер экенин, керек болсо жыланга да ак чачкан, кимдер билбейт кыргыз кандай эл экенин. Карагыла, жыланга ак чачкан эл. А биз болсо урушуп койду, айтып койду, деп койду, ушактап койду деп кечирбей жүрөбүз. Азыр айт күнү, орозо өттү, кечиришели, жүрөктөрдү тазалайлы кара. Керек болсо жыланга да ак чачкан, кимдер билбейт кыргыз кандай эл экенин. Мен мындай ачканды эле туш келгендерди окудум. Ойлобогула бир башкача. Анан дагы бир эки ырын окуп берип коеюн, эгер уруксат болсо, анан да балдарга берем. Арзан эмес дейт. Топурактан жаралдыкпы? Жаралдык. Жер бетине таралдыкпы? Таралдык. Адамды адам кылып жараткан соң, айныганга укук барбы? Моралдык. Карагылачы кандай саптар. Бирок адам жолго түшүп чаташкан, алыстадык Кудай берген сапаттан, кайда барба тынчтыгы жок замана, кача албаймын көйгөйү көп жашаштан. Арзан эмес 5 күнчөлүк бул өмүрүң, арзан эмес көр окатка кул өмүрүң дейт анеке. Анеке кандай саптар. Азыр болсо, мына ырды аябай жакшы окуган балдарга кезек келди. Кел, мындай жакшылап туруп, поэзия кечеси болуп атат, руханий сухбат болуп атат, интеллектуал сухбат болуп атат, университет болуп атат. Строкочеттик университет болуп атат. Мына азыр мен азыр кылган окууларды көрсөттүм, кезек келечектеги окууларда. Кудай буйрса. Мындай жакшы сөздөрдү айтып беришет. Эки чоң атат. Ооба. Кетип каласыңбы? Негизи мындай эле эмет калып карап коеюн. Бар үчүн жарык күндүн жылуулугу, бар үчүн жараткандын улуулугу, кармалып турса керек канат жайбай, канча бир надандардын зулумдугу, бул дүйнө адашкандын журту болмок, болбосо акыл эстин улуулугу. Бул атанын ыры. Атанын ыры. Надырбек Алымбеков, Надырбек Алымбеков атанын ыры. Кыяндан ылай кум калат, кыянат иштен муң калат, санаасын ичке батырган сабыры бекем тың калат. Кандай саптар. Болду го дейм. Ырыларыңызды балдар жаттан айтып атат. Бул дүйнөдө аз окшойт адал конуш, ошондуктан кыйынбы дейм адам болуш. Чынын айтсам, мага да жеңил эмес күн сайын адал ишке кадам коюш. Рахмат.
Надырбек атанын чыгармаларынын күйөрманыбыз. Анан Надырбек атанын чыгармаларын, дээрлик ырларын, поэзиясын окуп отуруп, анан ошо дээрлик чыгармасына тете бир ырын окуп калгам. Ушул жалпы чыгармасында тете ыры болуш керек деп ойлойм. Атанын бул жазган ыры өмүр жолун, анан өзүнүн жан дүйнөсүн чагылдырып турат. Акыры жок деп аталат. Жашымдан мээнет басты, чөккөнүм жок. Жакшылык дөөлөт басты, көпкөнүм жок. Тыйындан сом курадым, байлык үчүн түбүнө түгөнгүрдүн жеткеним жок. Мансаптын балын жуттум, төккөнүм жок. Ман чыркап, манап болуп кеткеним жок. Бийиктин талаасында дыйкан болуп, мончоктоп тер агыздым, кетменим жок. Жаңылып, жутупмун, өлгөнүм жок. Жамандык көп азгырды, көнгөнүм жок. Бирөөлөр таш ыргытса аш берип мен бир гана ушакчыны жеңгеним жок. Билгенге жакшылыктын акыры жок. Бир гана билбеген бар, акылы жок. Эмгеги эл журтумдун менин ырым эч болбойт, арасында акыны жок. Эл болбойт, арасында акыны жок. Надырбек Алымбеков. Надырбек ата ушул заводдо иштеп жүргөн жылдары ушул достор келип сураган экен бул кишиден. Мен бул киши 1000 кишини башкарып атса, килем заводдун директору болсо, анан баягы дос туугандар ойлосо керек да, бул кишиде санада эле болбосо керек депчи. Сенде кайдагы сана депчи. Анан ошондо Надырбек атанын жооп бергени бар экен да. Тайлак төөгө жарашат, тайраңдамай. Тапканына жараша сайраңдамай. Сайраңдаткан дүнүйөң тол болсо да, санаалардан кутулбайт, кайран жанай. Деп ушундай бир жооп берген экен да. Бекболсун окуйсуң. Бекболсун бир ыры окуп берсең, 3 адам. Келиңиз. Бекболсун өзү радиодо иштеп жүргөн, өзгөчө поэзияга жакын, жан дүйнөсү поэзияга жакын. Арбагыла деп кайрылган илгери баатырларга, арбагыла деп кайрылам мен дагы баарыңарга. Алдылардай баатырлар бүгүн кайда деп сурасаңар, айтат элем, ал баатырлар мына бүгүн менин маңдайымда. Арбаңыздар агайындар. Анан атабыздын мен Кудай менен ишине деген ырды айткым келип атат. Карыганда үйдө туруш оор иш. Каңкылдагы кемпирдин күчөп турса, асыл өмүрү кыскарбай коймок беле. Арыз арманы ичиңден түтөп турса, карым төгүп сүйлөсө, мага бирөө кар түшкөн сүт көңүлдөн таласына. Кудай дешип сөз баштаса жакшылар, кубат керет мендейлердин санасына. Сүйлөгөндүн ким экенин билсе болот, сөзүн тыңдап карабастын жүзүнө. Жан дүйнөсүн шайтанга алдыргандын, Куран менен, Кудай менен ишине. Кайран жигит деген ыры бар экен бул жерде. Жуп кылып коеюн. Бир жаш жигит баш кошту той өткөрүп. 36 жаштагы сулуу кызга. Бактысын байлады бейм канче дагы, өзүнүн 17 жаш улуу кызга. Сүйүү деген сүйрөп кетме кесел белем. Же жаштыгын 100 жылдап сүрмөк беле. Бир аз жылда кайран жигит 40-ка чыкса, бир кемпирдин эркелеп жүрмөк беле. Райымжан, кел сен де бирди окуп койгондо. Кел, Умар. Ага чейин Умар бир окуп берсин. Сен мына алып айтып тургун. Умар дагы поэзияга аябай жакын жигит. Поэзияны улуттуруш керек. Адам айтыш керек. Иман акыны, адеп акыны, тууралуу. Бүгүн эртең менен китеп окуп атып, Надырбек атанын китебин окуп аткан болчумун. Анан ушул ыры аябай жагып калды. Жолдо калат деген ыры. Калемгердин жумушу кара мээнет, кадыр сыйга жете албайт чала мээнет. Жүрөк менен жазбасаң чыгармаңды, колдун иши коктуда кала берет. Калк сүйбөсө,
мен аткарган жумушту кайра кантип шилтейм кылышты. Өмүрдү сайып коюп иштебесең, өзү келбейт тоодой болгон ырыскы. Талант дагы аракетке байланат, ташкын сууга тегирмендер айланат. Чапкан аттын саяпкери болбосо, чаңды жутуп жолдо калат кайранат деп. Саяпкери болбосо, Кайранат. Не деген сандар бар? Кандай кезек менен Райымжан деген жана кинону карманасың да? Ислам. Кичинеси. Сериалдык агайдын балдарынын бири. Надырбек атабыздын чыгармалары менен утурлай дагы бир Курандын фазилеттерин тафсир кылып котормолоп, анан ошону поэма түрүндө, ыр түрүндө окуп жазып берген чыгармаларын окуп, жан дүйнөбүзгө байлык алабыз да. Ошонун катарынан бул жерде бир чыгармасы бар экен. Адам болуп өтүш керек турбайбы деген. Курандын маанилери боюнча жазылган экен. Окуп берейин. Бизге берген жашоо чиркин ушундай. Баратабыз акыретти утурлай. Тоскоолдордон өтпөсөк бейиш кайда, тоодой болгон күнөөлөрдөн кутулбай. А бирок күнөөлөр да кечирилет, бул жактан адам болуп өткөндөргө. Бейиш болсо эшигин ачпай койбойт, мээримине Кудайдын жеткендерге. Шарт ушул, бөлөк жолго түшпөш керек, шайтандан жакшылыкты күтпөш керек. 10.03.2022 дейт. Кийинки микрофонду. Мындай сүйлөп окуyor эле кармалып. Бүгүн чындап керемет тарыхый кече болуп атпайбы? Биз үчүн бир чоң руханий бир байлыгы азык ала турган сонун күн болуп атат. Аталар, сиздерге рахмат. Надыр атабыз бүгүнкү жалпы кыргыз коомунун журтунун бакай атасы болсо, Гапыргай болсо жалпы элибиздин агайы болуп, мындай калк кадырынын ичинде жүргөн инсандарсыңар. Анан Надыр атабыз боюнча бир журналист жазган бар экен. Айтматовдун начальниги, өндүрүштүн командири, ыймандын жарчысы жана обондорлордун атасы депчи. Анысыңарындай Надыр атабыздын өмүр таржымалы чынында өзүнчө керемет. Кудайым буйрса, чындап атабыз 15 томдук китеп жазды, анысы 50ден ашык болуп, кайра басылды да. Эми бир нерсе калды, атабыздын буйрса киносун тартышыбыз керек. Агай сыяктуу эле азыркы тема менен бир кино тартыла турган болсо, укмуш бир сериал чыгат деп ойлоп ишенебиз. Анан буйрса, Кудайым буйрса ушу жаштар отурат, ошол ишти кыла турчулар биз деп ойлойм. Гапырагай жөнүндө айта турган болсок, Гапырагай чындап бүгүнкү кыргыз коому үчүн, жалпы педагогдор үчүн, жалпы ушул окурман, келечек ээлери болгон өспүрүмдөр тарбиялоодо агай баарына көпчүлүгүнө баягы шам чырак катары жанып болуп, үлгү болуп келатат. Өзгөчө мугалимдерибиз үчүн чоң бир үлгү болуп калды. Өзгөчө тасма баягы агай чыккандан кийин көп адамда мотивация болдуруптур агай. Каяктан болбосун, агайды көрүп кадимгидей сабак мугалимдикти таштайын деп аткандар кайра жанданып сабак кылып атат. Чет өлкөдө жүрүп келип атышат, айтор. Агай сиздин кылган эмгегиңиз аябай чоң. Буюрса биз ошол агайларыбызга рахмат чындап. Анан азыркы поэзия мүнөттөрүн улай биз дагы Надыр атабыздын бир ырын окуйын. Бул баягы биздин белгилүү ырчыбыз Керим Турапов ырдап жүргөн Айылга кат деген ырын окуп берейин. Өтө күчтүү ырлардын бири. Өзгөчө четте жүргөндөр, алыста иштеп жүргөндөр окуп алып, угуп алып ыйлаган ырлардын бири да. Айылга кат, Надырбек Алымбеков. Эски там ээн турат кыш тагыңда. Эбактан ээси жок деп буз багыла. Түбү бир туулган болом мен силерге, түңүлүп тизмеңерден сызбагыла. Бозоргон, боз там турса жол боюнда. Боордош бирөө бар деп ойлогула. Ата энем ак тилектен салган эле, арбагын унут кылып койбогула. Көз салып, аз болсо да бакшагына, жеримди алакандай сактагыла. Тагдырга айлаганча барбай калсам, тизмеге балдарымды каттагыла. Тагдырга айлаганча барбай калсам, тизмеге балдарымды каттагыла. Надырбек Алымбеков, Айылга кат. Бар болуңуздар. Сиздер биздин маяк, сиздер биздин жол. Сиздердин батаңыздар менен Кудайым буйрса көп иштер башталат. Рахмат. Анакей, чоң рахмат. Дагы бир
Биздин азамат таанымал жигитибиз Тургунбай Памири. Кармалчы туткатаң. Сөзүн баштайбыз. Бирде гана айтып коюңуз. Анан топ берсең анан айтайын. Биринчи бир аз учурашпайбыз. Эфирде көргөн адамдар, агайлар менен. Бул жерде азыр Надырбек атабыздын билим жөнүндө бир кыскача ыр саптары бар экен. Аны айтардан мурун, ассаламу алейкум, урматтуу Нуржигит агайдын түз эфиринде көрүп жаткан жалпы мусулман бир туугандарга бүгүнкү айтыңыздар, жумаңыздар марек болсун. Бүгүн ушундай мыкты агайлардын катарында Айбек байкебиз айткандай сапарлашып болуп, катарлашып болуп отуруп атканым аябай сыймыктанып атам. Бул нерсе мен үчүн, жеке өзүм үчүн мындай агайлардын катарында эмес, бир кыргыздын жанында олтуруш менин бир убакытта тилегим, мындайча айтканда максатым болчу. Жараткан ошол кылган, ошол кездеги ниет кылганым, ошол кездеги Кыргызстанга болгон кусалыгым ошо жеткизип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Бишкекибиз Борбор шаарына алып келип, билим алдырып, ушундай агайлардын катарында жөн эле адам эмес, бир таанымал адам кылып, ошол жараткан ушул мээнетке жеткизип, агайлардын шакирти кылып, ушу күндө отурат, жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Анан ошол жараткандан кийин эле ошол жана билимге умтултуп, ушул жардам берген менин атама ыраазычылык билдирем, рахматымды айтам. Ушул даражага чоңойткон атама, апама ыраазычылык билдирем. Билим алуу бул баарыбызга керектүү нерсе экен. Надырбек атабыздын дагы билим жөнүндө өтө бир жакшы ырсабы бар экен. Билим жана турмуш дейт. Темасы айтып тургандай эле, сен билимдүү болсоң, турмушуң дагы жакшы болот деген нерсе маарисин камтыган окшойт. Билим алуу оңой, олтоң иш эмес да. Билимден качкан киши эмес да. Алга сүрөп окутпаса балдарын, ата эненин ниети түз эмес да. Оокаты тың кызматкер болсо экен деп, биздикилер окутушат балдарын. Бирок турмуш тез аныктайт турбайбы? Билимдүүнүн, билиминин салмагын. Элдин сөзү билими жоон миңди жыгат, билеги жоон бирди жыгат деген сөз бар турбайбы? Демек, бул айтып тургандай, кээ бир ата энелер балдарын ушул жерде да ниет максат турат экен, бир чоң киши болсун деп, жакшы бир эл башчы болсун деп билимге умтулат экен, кээ бирөөсү бир башка максаттагы билимге умтулат экен. Эң негизгиси максатыбыз Алла Тааланын ыраазычылыгы, элге, ушу Кыргызстан мекенибизге кызмат болсун. Агайлар, сиздерден Алла ыраазы болсун. Надырбек ата, ырыңыз өтө сонун экен. Бар болуңуздар. Сөзгө дагы сиз агай. Китепке кимди кайрылыш керек сурап атышат. Телефону барбы? Азыр мындай кылалы. Мен ушу комментарийлерди окуп атам. Эң сонун тилектерди айтып атат. Надырбек ата, сизге дагы, Гапар агай, сизге дагы, элибизге, журтубузга АКШдан чыгып атат. Онлайн мектеп ачып бересиңерби деп. Мен бул маселени көтөргөмүн. Жогорку кеңеште билим берүү министрлигине тапшырма кеткен, алар сөздү берген. Быйыл кылабыз деди эле, азырынча ачыла элек болсун, мен бир көтөрөйүн. Жакалай турганын жакалайын, такалай турганын такалайын. Анткени бул өтө маанилүү, анткени ушунча мекендештерибиз чет өлкөдө жүрөт. Мен 2003 Америкага барганда кыргыз көрсөм ал жактан кызыл китептен бир жаныбар тапкандай сүйүнөт элем да, баягы кызыл китепке киргенде болчу да. Азыр эми 50 миңдей кыргыз бар экен. Америкада, Россияны айтпайын мен, Казакстанды айтпайын. Ошон үчүн бул өтө маанилүү маселе. Муну Кудай буйрса көтөрөбүз. Анан азыр жазып аткандардын арасынан бир комментарий өзгөчө мындай эсимде калды. Мен Индиядамын дейт, жакын ооруп атат окшойт. Ошо ооруган адамды карап, операцияга балким алып баргандыр. Ошондой бир кысылып, кыйналып турдум эле да, силерди көргөндөн кийин көңүлүм көтөрүлүп, маанайым жарык болду дейт да. Бул да бир чоң максатка жеткендигибиз. Мына Япониядан салам келип атат. Мына силер менен да жолуккусу келгендер бар экен, мына жаш залкарлар менен. Чындап айта береличи, залкарлар деп мына азаматтар. Чындап кыргызга кызмат кылган азаматтар. Эми мындай кылалы агай. Мындай карасак, элибиз караңыз.
сиздерге жакшы бир каалоолорун айтып, жан дүйнөлөрүн сугаргысы келип, баарлашып отургусу келип атат да. Мына көргөндөр улам көбөйүп баратат. Ошондой болсо дагы баягы убакыт деген убакыт, регламент деген бар. Надырбек ата, бир батаңызды берип койсоңуз, анткени ушунча адамдар убактысын берип, сиздердин сөзүңүздөрдү угалы деп олтурду. Ушул көрөрмандардын бардыгына мына Кореядан салам, Аксыдан салам, Таластан салам, Нарын, Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен, эч бир жер калбады. Екатеринбургтан салам деп атат, мына караңыз. Америкадан салам. Бүт дүйнө көрүп атат. Мына Кудайдын берген жакшылыгы чындап бар болуңуздар. Биз бардыгыбыз өтө кубандык, өтө сүйүндүк. Азыр биз отурган жер өзүнчө эле бир дүйнөнүн бир маданий чордоуна айлангандай бир сезим калып атат да. Жакшыга жанаш деген ошол, жакшынын берекеси ошол. Жакшы менен бир жүрсөң жан дүйнөң жарыйт экен. Ушундай инсандар менен жолугушуу баарыбызга насип этсин. Азыр бардыгыңыздарга Надыр атанын батасы. Швециядан салам. Караңыздар, Япон, Калининградтан салам, Кочкордон салам. Чоң Кадамжайдан салам. Ушинтип эле отуруп окшойсуз таң аткы сыяктуу. Анткени Ысык көлдөн, Тоңдон салам, атын атасаң куду сүйүнөт деп койду. Чоң рахмат, берекелерим, мекендештерим, мекенибиз бар. Чаткалдан салам дейт. Ата, ушул онлайндан көрүп аткан Лейлектен салам. Сургут шаарынан салам. Кара, Таластан салам. Таластан салам кайрадан. Ушинтип Египеттен бери көрүп атат. Караңызчы ата, Египеттен бери, Жалал Абадтан, Алматыдан салам. Чоң Алайдан салам. Бишкектен салам дейт. Надыр ата дуа кылып бериңчи дейт. Ушул жерден эметели, Алайдан да салам айтып атат. Ысык көлдөн дейт, чыгылып, Бөзгөндөн да салам. Кореядан дагы бир жолу салам келип атат. Тогуз-Тородон, караңызчы ата, бүт Кыргызстандан салам айтып атат. Чоң рахмат, границадан, Чүйдөн. Айтор, азыркы кеп кезекти Надырбек атабызга беребиз. Каракулжадан да салам келди. Кытайдан келди, Чүгөкү деп. Ысык атадан келип атат. Македониядан салам айтып атат, караңыз. Анан Эрболдон салам дейт. Жерден бүтүрөлөм да. Келиңиз ата. Келиңиз. Мындай жигиттер, солдаттар, мындай кылып туруп, арыдан бери. Аксакалыбыз өзү эметет. Кыргызстандан салам, Караколдон салам, Кызыл Жерден салам. Ата кел, батаңызды. Келгиле бир алаканды жайгыла, Түркиядан салам. Бул мына ушул жерге чогулуп отурганыбыз бир өзгөчөлүк. Ички дүйнөбүз ушул жерден кандай бир болсо дагы башкача өсүп өнүп жатат. Кудайга шүгүр. Ошо пейилдердин ушул бир оңолгону, пейилибиздин бир эл үчүн болгон биздин аракетибиздин жогорулаганы бул мына бүгүнкү отурушта болуп атат. Ошондуктан мен силерге айтарым, пейлиңерге береке толуп турсун, пешенеңерге бакталай конуп турсун, жакшы деген күндөрүңөр көп болуп, жаратканым ыраазы болуп турсун. Бар болгула. Аллаху акбар. Мына атабыздын саламы, батасы барыңарга тийсин. Урматтуу биздин көрөрмандар, замандаштарыбыз, бир борлорум, сапарлаштарым, мекендештерим, бүт дүйнөнүн булуң бурчтарынан азыркы биздин сухбатты көрдүңүздөр. Мунун өзү сиздерге бир болгон биздин ыраазычылык, сиздерге болгон биздин сагыныч, кусалык. Кудайым колдосун, дайым аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ушундай инсандардын сөзүн убакыт бөлгөн адам Кудай кааласа жаман болбойт. Ушундай инсандардын батасын алган адам Кудай кааласа агарат, көгөрөт, келечеги кең болот. Ушул баталардын бардыгы түз тийсин. Мындай аталар ушунча мээнети менен, ыйманы менен, адеби менен, ушунча кадыр баркы менен Кыргызга тоодой эмгектер сиңирип койду. Чоң рахмат, ушул батанын бардыгы тийсин. Келечек муунга Кудай оомат берсин, дөөлөт берсин. Мурдагылар жетпегенди эселебес эле аткара турган силерсиңер, үмүт силерде. Анан мен дагы бир деген суранып коеюн. Азыр мына Египеттен, Испаниядан, Америкадан, Россиядан, Кыргызстандын булуң бурчтарынан салам айтып атат. Мусапырдын батасы сөзсүз тиет. Өзүбүз менен кошо Мекенге да дуа кылалы. Өзүбүз менен кошо Кыргызстанга да дуа кылалы. Аманчылыкка, тынччылыкка дуа кылалы. Гүлдөп өсүп өнүгүшкө дуа кылалы. Мунун бардыгы бир жакшылыкка себеп. Айтат го, байлыгыңды дейт зекет менен сакта дейт. Садага менен ден соолугуңду сакта, ооруңа шифа тап дейт. Балекеттердин толкунун дуа менен тосуп кой дейт. Жаратканым мээримин төгүп турсун.
Кыргызстанды жараткан өзү колдосун. Чоң рахмат агайлар, аталар. Силер менен катар отуруш, силердин сөзүңөрдү угуш, силердин таалим тарбияны алыш бизге да чоң дөлөт, чоң бакыт. Ошондой күндөрдү жараткан көп насип этсин, көп жашаңыздар. Баарыбыз аман бололу, тынч бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Айтыңыздар марек болсун. Агай, бул жерде